Амансыздарбы урматтуу мекендештер? Азыр дагы кезектеги кардарыбыздын ачкычын алганы келдик. Кардарыбыз 2 бөлмөлүү квартираны уулуна алып берип отурат. Ачкычыңыздарды тапшырамын. Агыргыңыздарда ар дайым жакшылыктар болсун. Бүгүн ачкычын тапшырып, сделкада мындай сезимдер болбосо керек. Азыр сүйүнүчтүү сезимдер болуп атат. Бул жерде тургандардын баардыгы өзгөндүктөр. Өзүмдүн жердештерим. Биздин агенттикке өзүңүздүн оюңузду кандай процесс болду, кыйынчылыктар болду, ошолордун баардыгын айтып өтсөңүздөр. Себеби биздин үй алам деген мекендештерибиз ойлошу мүмкүн да. Кээ бир ойлошу мүмкүн, оңой эле үй алса боло турбайбы деп. Ал эми кээ бир ойлошу мүмкүн, үй алуу кыйын, бул процесске мен чыдабайм, сабырым жетпейт деши мүмкүн да. Бирок биз ушул үйдү алганга чейин 5 ноябрда биздин агенттикке келип, маалымат алып, андан кийин келишим түзгөн. Мына бүгүн буюрса ачкычын алуу дагы кылган экен. Мына бүгүн 3-мартта ачкычын алып отурат. Сөздү сизге берейин. Сиз кыскача баягы процесстерде көп катышпадыңыз. Кыскача айтып өтсөңүз биздин агенттикке өзүңүздүн оюңузду. Ошо эми жакшы иштедиңер, рахмат. Ошол ноябрдан бул немеге дери мага мындай тез эле болгондой болуп калды, үй тийип калды. Кыйынчылык деле болгон жок. Ушу сүйүнүп отурам, кыялданып жүрчү элек. Ушу Москвадан үйлүү болсок деп. Ошо кыялыбызга жеттик, аябай сонун иштедиңер. Рахмат ушу силерге. Дагы силерге ийгилик, ишиңерге жакшылыктар боло берсин. Ушу ойбор, ушу кыргыздардын мекендештерибизди үйлүү кыла бергиле. Коркпой алса болот экен. Биз деле бир алдын коркуп кайра ушу немеге келдик. Жакшы пландарыбыз жакшы аткарылды. Рахмат. Ишке ашты. Сүйүнүп отурабыз. Рахмат ушу Самаранын ушул агентствосы аябай жакшы иштейт экен. Тез үйлүү болдук. Ала бергиле кыргыз жердештерим. Рахмат. Негизи мен менен келишим түзгөн мырзага да сөздү берейин. Биринчи келип маалымат алып, андан кийин келишим түзгөнү келдиң, Өзүң оюңду айта кетсең. Канчага алдыңыздар, каерден алдыңар? Ассалому алейкум кыргыз элим. Бүгүн Кудай кааласа үй алып отурабыз мына Химкиден. Ушу 5-ноябрь нормативный эжеге келип, Өзүмөн жеке эжеден консультация алып, анан ошо 1-2 күн ичинде эле келип договор түзүп, үй алууга договор түзгөнбүз. Иштери жакшы, баары сонун болду. Бизге одобрение бир аз кыйыныраак болгондуктан ошо апамдарды неме кылып кеттик, кошуптук. Силердики Кыргызстандын жараны болгон үчүн жумуштан да бербей койду, подтверждение бербей койду. Анан кандай вариант бар, кандай кылсак болот деп анан апасынын документтерин жөнөттү. Андан кийин жакшынакай иштеп кетип аткан жерибизден дагы ситуациялар болду, сюрприздер. Саткандардын дагы риэлтору бир аз бизге жумушубузга мешайт деп чындыгын айтсак, деген түшүнбөйт. Себеби ар кайсы параметрди жазып, ошо банк сомнение кылып калды дагы. Бизден созаемщик сурады. Андан кийин атаңдын документтерин жөнөттүм. Иши кылып процесс токтогон жок. 1-2 күн пауза болду. Мен да переживать эттим. Бир четти уверена болдум силерге үй алып беришиме, көзүм жетип турду. Азыр ушул болбой калса мен Абдырасулдун документтерин кандай болбосун банкка өткөрөм деп калдым эле да. Уже болду депчи, анан эле бул байланышып калды кайра. Тайжем кошсок болот деп калдым. Анан кийин тайжеси кайра отказ кылып, анан атасынын документтерин жөнөттү. Бирок мен сага бир моментти айта кетейин да, баягы сен эми жашсың, бирок ошого карабастан баягы билет алышың керек болот, дагы чыгымдар болот десем, майлы эми чыгымдар болсо дагы алабыз деп билетин да алды. Бир чети жакшы болду да, атаңар келип, мына ушул үй алганыңарды көзү менен көрүп, бардык процесстерге катышып, ушинтип үйлүү болушту. Анан кээ биркилер бар да, ар бир моменттерин айтып, неге мен билет алышым керек, анан келбей өткөрсөк болбойбу? Бул банк да, банк бизге ушул силер алып аткан үйгө акча төлөп берип атат. Банктын условиясын биз аткарышыбыз керек.
үйдү канчага алдыңар, канча проценттен болду, айына төлөмдөрү канча болду? Үйдү ошо 7.100.000 болду. Айына төлөмү 151.000 чем-то болду да, 152.000 ошондой болду. 152.000 почти. Процент 38% болду. 30-дан 07% болду. 07%. Сбербанктан. Азыр Сбербанктын да ставкасы 5-марттан кийин чөп деген маалымат бар. Эгер ставка түшө турган болсо, сөзсүз силер менен байланышып, ставкаңыздарды заявление жазып түшүрүп беребиз. 5-10 болсо 2%, даже 1%. Азыр Транскапитал банк уже түшүрдү. 5-марттан баштап уже ошол условия менен иштеп баштадык. Биздин Кыргызстандын жарандары менен иштешкен кардарларым көп. Азыркы учурда мына бүгүндөн баштап десем болот, 3-үнө чейин бизде просто перерыв. Потому что азыр заявканы кетирсек, ушул азыркы ставка менен одобрить этет. А менин кардарларым 2% көп алганын каалабайм. Ошон үчүн 5-нен баштап уже кадимкидей иштеп баштайбыз. Жакшы. Сиздердикин да түшүрө турган болсо түшүрөбүз. Всегда связьда болобуз. Эгер түшүнбөгөн сурооңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Анан баягы төлөмдөрү боюнча коркпой эле койсоңуздар болот. Себеби бул убактылуу. Эгер ставкалар буюрса түшүп кала турган болсо, бул квартираны как квартплата төлөгөндөй эле болуп каласыңар. Чындыгында ошондой. Эгер 10%га түшө турган болсо, үйдүн 7 миллион, ну где-то 70.000 примерно болуп калат. Азыр Москвада мекендештерибиз 2 бөлмөлүү квартирага почти 70-тен жогору төлөп атышат. Андан сырткары коммуналка, анан ошол эле учурда регистрацияга коюп бербейт. Көпчүлүк жерде силердики эми өзүңөрдүн үйүңөр, өзүңөр каалагандай регистрация кылып, сонун кылып, ремонт кылып, жайгашып, баары бир өзүңүн жашаган туруктуу жериң болсо, жакшы. Бул ипотекага алгандан кийин болду, ушул жерде каласыңар, кеткенге Кыргызстанга болбойт деген тема жок. Эгер кете турган болсоңор, сатып деле кетсеңер болот. Бул деген силер азыр рыноктон аябай жакшы алдыңар, баасы боюнча жакшы сенага алдыңар. Bunday senalar bir жылдан кийин эгер ставка түшө турган болсо, bunday сенага үй таппайсыңар. Өзүңөр да билесиңер, көрөсүңөр бардыгын. Оңдойсуңар, түзөйсүңөр, все равно баа күндөн күнгө кыймылсыз мүлктүкү кандай ситуация болбосун өсө берет да. Биздин үй алам деп ойлонуп жүргөн мекендештерге кандай совет берет элең? Үй алам деген мекендештерге совет берет элем, ушу Самара эжелерге коркпой келип кайрылыңыздар. Командасы өтө жакшы иштейт экен, жакшы алып берип, Кудай кааласа биз да үйдө болуп турабыз. Өтө сүйүнүп, Кудай кааласа иштер тайгышып. Жакшы болду, баары сонун болду, Кудай кааласа. Силерге да рахмат. Эчнерсе эмес. Силерге да рахмат, биздин агенттикти тандап. Негизи бизге чейин башка агенттиктер менен сүйлөштүңөр беле? Жок, сүйлөшпөдүк. Биринчи жолу Силер ошо YouTube'дан көрдүк, Instagram'дан көрүп эле анан сизге бардым да. Консультация. Сизге бардым, анан 2-3 күндөн эле кайра сизге бардым окшойт. 2-3 күндөн кийин эле кайра сүйлөшүп келдим, договор болгону. Деме да, үй алам деп ойлонуу качан сенде пайда болду? Өзү үй алам деген кыялдар бул көптөн бери эле ошо Москвага келгенден бери ошо үй алсам, үйлүү болсом деген ниетте да жүрчү эле кыялдар. Андан кийин кандай неме болду билбейм, ошо сиздин видеоңузду көрдүм. 1-2 күн көрүп жүрдүм да, андан кийин кой мен барайын деп ойлондум дагы жок. Ушинтип эле жүрө берсек, убакыт өтө экенде бирөөнүн үйүнө акча төлөгөндөн эле өзүбүзгө үй алайлы деген ниет болду дагы. Сизге барып, мындай үйлүү болуп турабыз, Кудай кааласа. Сонун. Азыр үйүн тааныштырат, көрсөтөт, комнаталары отдельный, баары сонун деп ойлойм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эгерде үй алам деп пландап жүргөн болсоңуздар, биздин агенттикке келсеңиздер болот, жардам көрсөтөбүз. Анда үйүңө бир аз обзор кылып тааныштырып. Детский плата. Детский комнатасы burada. Burak'ta yarımsı da getirdi. Moskva'da kaç minutda ekan? Москва где-то центрге примерно 50 минут, 40 минут ekan da. Qaysi Belarusga metro nega boradi? Men Xavirinoda o'tirasiz. Ha, Xavirinoda. Bu joyda restoranda shu zal.
Душевая альтернативная компания. Душевая. Главное, санузел раздельный. Раздельный, да? Общий площадь қанша екен? Общий площадь 42 чем-то, да? 42. 42 6 ушундай площадь.